2 айлық эс алуудан соң регион телеканалының күндеми маалыматтык программасы өз ишин улантат. 31 август жаңылыктардын майрамдык чыгарылышы назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Чүйдүн Чуңкурчак жайлоосунда эгемендүүлүк күнүнө жана Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Ага президент Садыр Жапаров да катышты. Бир нече мамлекеттердин башчылары президент Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин өлкөнүн көз карандысыздык күнү менен куттуктады. Окуучулардын сабак учурунда телефон колдонуусуна тыюу салынды. Августта мам кызматкерлердин маянасы жогорулады. Ага канча каражат сарпталды? Чүйдүн Чуңкурчак жайлоосунда эгемендүүлүк күнүнө жана Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чара белгиленди. Ага президент Садыр Жапаров, экс-президенттер Роза Отунбаева жана Соорунбай Жээнбеков, коомдук ишмерлер, Кыргызстанда катталган чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жетекчилери катышты. Иш-чарада 31 метр бийиктикке туу көтөрүлүп, маданий программалар тартууланды. Кененирээк кийинки материалда. Бүгүн 31 августта Чүйдүн Чуңкурчак жайлоосунда эгемендүүлүк күнүнө жана Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чара белгиленди. Алгач Кыргызстандын көз карансыздыгына карата мамлекеттик тууну көтөрүү азыми болду. Мында мамлекет башчысын Ардак Кароол ротасы тосуп алды. Андан соң гимндин коштоосунда Кыргызстандын мамлекеттик туусу 31 метр бийиктикке көтөрүлдү. Иш-чарада президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, өлкө жарандарын майрамы менен куттуктады. Кыргыз эли улуттук руху менен күчтүү экенин айтып, ириде тарыхы бай, эне тили көркөм, деми күчтүү, нарк билге, эркиндикти туу туткан эгемендүү эл экенин белгиледи. Биз быйыл эгемендүүлүктүн 31 жылдыгын берекелүү Сары Өзөн чүй өрөөнүндөгү кереметтүү Чуңкурчак жайлоосунда салтанаттуу белгилеп, 31 метрлик туубузду тоо башына көкөлөтүп жатабыз. Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келди. Кыргызда ар дайым ийгиликке, жеңишке жетишкенде туусун бийик көтөрүп, ага таазим кылып келген. Байрагыбыз бийик желбиреп турса, элибиздин мекенге болгон сүйүү жана атуулдук сезими артылат. Президент өлкөнүн ар бир жараны улутуна жана динине карабастан бирдей укуктарга жана милдеттерге ээ экенин белгиледи. Ынтымактуу Кыргызстандын эли балдарды чогуу тарбиялап, майрамдарды чогуу тосуп, кыйынчылыкты бирге көтөрөөрүн айтты. Байрагыбыз бийик желбиреп турса, элибиздин мекенге болгон сүйүү жана атуулдук сезими артылат. Себеби атуулдук ариетибиз да, ар намысыбыз да кызыл туубуз менен бир катарда турат. Мындан кийин эгемендүүлүк майрамын ар жылы ар бир дубанда бүгүнкүдөй чоң салтанаттын коштоосунда өткөрүүнү салтка айлантуу ниетибиз бар. Мындай кадам өлкөнүн бардык аймактарында жашаган элдердин элибизди ынтымакка арттырат, биримдигин бекемдейт, карым катнашын күчөтөт. Муну менен катар өлкө башчы бүгүнкү эгемендүүлүгүбүзгө кам көргөн тарыхый инсан Байтик Баатырдын эрдиктерине токтоло кетти. Көкүрөгүбүзгө сыймык уялап турган ушул күнү Кыргызстандын эркиндигин эңсеп тилеп, ал үчүн жан аябай тынымсыз күрөшүп келген ата-бабаларыбыздын эрдигин жана элесин эстен чыгарбайбыз. Ар дайым эгемендигибизди туу тутуп, эл жерибиздин көз карандысыздыгы үчүн канын, жанын аябай күрөшкөн Байтик Баатыр сыяктуу ата-бабаларыбызды эскерүү, алардын ата журтка кылган кызматын кийинки муундарга чып-чыргасын коротпой жеткирүү мойнубуздагы ыйык парзыбыз. Себеби биздин баатыр ата-бабаларыбыз элдин, мамлекеттин уюткусу катары мамлекеттүүлүктүн, эгемендиктин маани маңызын аңдап сезип, тарых агымына баа салып, жети өлчөп биргесип отуруп, келечек муун үчүн, тагыраак айтканда, мына бүгүнкү күн үчүн кам көрүшкөн. Дегеле 3000 жылдан ашуун терең тарыхты бизге калтырып кеткен ата-бабаларыбыздын рухуна дайыма таазим кылабыз.
Элече кийген энелер, кыргыз көчүн чагылдырган көрүнүш. Булардын баары майрамда улуттук баалуулуктарды даңазалаган жүрүштө орун алды. Ошондой эле маданият кызматкерлери Байтик Баатырдын өмүр таржымалын сахналаштырып аткарышты. Иш-чара концерттик программа менен коштолду. Иш-чарага өлкөнүн жогорку жетекчилиги, экс-президенти Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбеков, коомдук ишмерлер, Кыргызстанда катталган чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана эл аралык уюмдардын жетекчилери, жарандык коомдун өкүлдөрү жана башкалары катышышты. Майрамдык иш-чарага катышуу үчүн келген башка облустун өкүлдөрү Чуңкурчак жайлоосуна боз үйлөрүн тигип, катышуучулар мааракени дагы да көркүнө чыгарып, жайлоону этнос шаарга айлантырышты. Мааракенин жүрүшүндө Кыргыздын 15 улуттук оюн өткөрүлүп, анын ичинен Байтик Баатырдын 200 жылдыгына арналган ат чабышта. Баш байгеге 1 бөлмөлүү батер, экинчи орунга 500 000, үчүнчү келгенге 300 000 сом жана дагы бир катар акчалай сыйлыктар ыйгарылды. 31 километр аралыктагы жарышка жалпысынан 89 саяпкер катышып, анын ичинен 9-у байгеге ээ болду. Бул эми ат чабышка көптөн бери өзүбүз үй бүлөбүз менен заниматься этип келатабыз. Бүгүн той Байтик чоң атабыздын тою жакшы өтүп атат. 200 жылдыгына мына Чоңкурчак деген жайлоодо болду. Анан эң негизги байге бул ат чабыш болду. Ат чабыштын жолу аябай татаал болду. Аттар аябай бул ат чабыш деле оңой эмес. Бул канча айлап, жылдап дайынданабыз. Бүгүн берге күчтүү аттары келди негизи. Ошол менин атым буюрса 6-чы келди бүгүнкү ат чабышта. Жакында Каркырадан өткөн ат чабышта да 5-чи орунду ээлегем. Эгемендүүлүк күнүнө арналган маараке буга чейин борбордук аянтта аскердик парад, концерттик программалар менен өткөрүлгөн болсо, жылдагыдан айырмаланып быйыл 7 облустун өкүлдөрүнүн катышуусунда этно стилде, масштабтуу деңгээлде өткөрүлдү. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, мындан кийин эгемендүүлүк майрамын ар жылы, ар бир дубанда чоң салтанаттын коштоосунда өтмөкчү. Гүлзада Турабекова, Кудайкалыс Өмүралиев, регион. Кыргыз элин жана президент Садыр Жапаровты Орусиянын президенти Владимир Путин, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жана Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов, АКШнын, Кытайдын, Сауд Аравия, Азербайжан, Беларус, Туркия жана бир катар өлкөлөрдүн президенттери Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү менен куттуктады. Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, өлкө башчылар Садыр Жапаровго чың ден соолук жана ийгиликтерди, ал эми Кыргыз элине тынчтык жана гүлдөп өнүүгү каалашкан. Алар салттуу достук мамилелер жана өлкөлөр ортосундагы кызматташтык мындан ары дагы өнүгөп, кеңейерине ишеним артышкан. Белгилей кетсек, бүгүн 31 августта Кыргызстан эгемендүүлүк күнүн белгилеп жатат. Өлкө 31 жылдан бери эл аралык коомчулукта эгемен өлкө катары адам укугу, эркиндиги толук сакталган мамлекет катары таанылууда. Бир катар мамлекеттердин өкмөт башчылары министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровду жана Кыргызстан элин эгемендүүлүк күнү менен куттукташты. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Чехиянын премьер-министри Петр Фиала, Шри-Ланка Демократиялык социалисттик республикасынын премьер-министри, Азербайжандын премьер-министри, Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов, Беларусь республикасынын премьер-министри, Казакстандын премьер-министри Алихан Исмаилов, Орусия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин куттуктоо телеграммаларын жөнөтүшкөн. Анда премьер-министрлер Акылбек Жапаровго чың ден соолук, бакыт жана жооптуу ишмердигинде ийгиликтерди, ал эми бир тууган Кыргызстан элине тынчтык, бакубатчылык жана өнүгүүнү каалашкан. Эгемендүүлүктүн 31 жылдыгы Жалал-Абад шаарында да салтанаттуу белгиленди. Ага облус башчысы, жергиликтүү жетекчилер, тургундар жана коноктор катышышты. Майрамда аскердик парад, концерттик программалар коюлуп, жашоочуларга маданий эстетикалык маанай тартууланды. Иш-чаранын жүрүшүнөн кабарчыбыз баяндайт. Эркиндикте пейли кенен жайдары желбиресин Кыргызстандын байрагы.
Мына бүгін 31 августта Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө 31 жыл толду. Мунун урматына өлкөнүн булуң бурчунда бул майрам белгиленип жатат. Аны менен кошо Жалал Абадта дагы майрамдык салтанат уюштурулган. Майрамдык салтанатка катышкан шаар тургундарынын жана конокторунун катары калың. Аларды куттуктаган президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кыргыз эли бирде толуп, бирде бөксөрүп турса да, аруак айбаттуу, даңктуу жолду басып келе жатканын белгиледи. Сиздерди эгемендүүлүгүбүздүн 31 жылдыгы менен куттуктайм. Асманыбыз бүркөлбөй, түндүгүбүздөн күн нуру чачырап, кызыл байрагыбыз бийиктерде желбирей берсин. Өлкөдө тынчтык өкүм сүрүп, кыргыз эли кырсыктардан алыс болсун. Көп улуттуу мамлекетибизде биримдиктин ыры ырдалып, наристелердин кубанычтуу күлкүсү ар дайым жаңырып турсун. Майрамдык салтанат аскердик парад, ыр бийлер жана оюн зооктор менен коштолду. Жалабаттыктар бул майрамды көптөн күтүшүп, бүгүн жүздөрүнүн кубанычын жашырбайт. Майрамга эгемен өлкөнүн эркин балдары күлкүсү менен шаң кошту. Ой, майрам жакшы болуп атат экен. Мына ортагым менен келдим. Элибиз журтубуз тынч болсун. Молчулук, токчулук болсун, майрамдар боло берсин, тынч болойлу. 31 жылдык майрамыбыз барыбызга кут болсун. Эгемендүүлүгүбүз өзүбүздө кут болуп, түбөлүктүү болсун. Дайыма ушундай жакшы күндөр, жакшы салттар, жакшы нерселер болуп турсун. Мен тилеп кетемин. Мен азыр небелерим менен келдим, досторум менен келдим. Ушундай майрамдар боло берсин. Заман тынч болсун. Эгемендиктин 31 жылдыгы эбегейсиз тарыхты камтыган өзгөчө күн экени айтылды. Бул күн келечек муун үчүн өлкөнүн көз карандысыздыгын барктоону жана кадырлоону үйрөтүүгө өбөлгө түзөт деп белгиленди. Кыргызстандын эгемендүүлүк майрам бул биздин эң улуу, эң баалуу майрамдарыбыз. Биз бул эгемендүүлүк күнүбүзгө канчалаган татаал жолду басып, канчалаган кыйынчылыктар, канчалаган тоскоолдуктар, канчалаган баш кесүүлөрдү басып өтүп анан ушул ийгиликке жетип отурабыз. Бул майрам биздин ушул кыргыз элибиздин кадыр баркын көтөрүп, ушул кыргыз элдин, ушул дүйнө элинин башка мамлекеттердин арасындагы элдердин арасында ордубуз бар экенин билдирет. 1991 жылы 31 августта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алынып, Кыргыз Республикасы көз карандысыз, эгемендүү, демократиялуу, суверендүү мамлекет катары салтанаттуу жарыяланган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Эгемендүүлүктүн 31 жылдык майрамы Баткен шаарында да белгиленди. Эгемендүүлүк баткендиктер үчүн мааниси зор жана чоң жоопкерчилик экени айтылды. Жаш облус катары бул аралыкта сырткы душмандардын кол салуусуна кабылып, чек ара чырларын да баштан кечирип келет. Андыктан өлкөнүн бүтүндүгүн, элдин эркиндигин кийинки муунга татыктуу өткөрүп беришибиз керек дешет жергиликтүүлөр. Эгемендүүлүк майрамына кошуна Өзбекстандан да коноктор келип, коттуктоо сөздөрүн айтышты. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Нургазы Жайнаковдун материалында. Кыргыз элинин бардыгын 31 жылдык эгемендүүлүк күнү менен майрам менен куттуктайм. 1999-2000 жылдары экстремисттик топтордун кол салуусунда өлкөнүн бүтүндүгүн коргогон Алмазбек Шарапов эгемендүүлүктүн мааниси да жоопкерчилиги да чоң экенин айтат. Ар бир жаран эл жер үчүн күйүп, эркиндиктин баасын билиши керек дейт. Өлкөнү коргоо үчүн акыркы жылдарда мактоого алаарлык иштер аткарылып жатканын айтат. Ар бир кыргыз жараны мекенге күйүш керек. Мекенди коргой турган ушул куралдуу күчтөрдү баалаш керек. 99-2000 жылдары куралдуу күчтөрдүн абалы өтө начар болчу. Эгемендүү болгондун баштан бардыгы куралдуу күчтөр өтө начар болчу. Мына 31 жылдын ичинде акыркы мына ушул жылдары мына акыркына Садыр Жапаров келгенден берки эмеде куралдуу күчтөрдү жакшы карап, чек араларды жакшы карай баштады.
Майрамдык салтанатка атайын даярдык менен келген шайыр апалар тобу да бүгүнкү күндө өзгөчө майрамдашарын айтышууда. Кыргыздын нукура өнөрүн жайылтууну жана аны муундан муунга өткөрүүнү максат кылышып, 9 айылдан таланттуулар топтолушкан. Маданият аркылуу эгемен эл экенибизди айгинелеп келебиз дешет. Бул майрам жалпы кыргыз эли үчүн, мамлекет үчүн өзгөчө майрам. Анткени кыргыз эли эгемендүүлүктү алгандан бери 31 жыл толуп отурат. Бул жылда канчалаган тарыхый окуялар, канчалаган жакшылыктар, канчалаган эсте калган окуялар өттү. Кандай жакшылыктар болду, кандай сонун жетишкендерге жеттик. Мына улуттук аспаптарды муундага бизди көрүп, бир жакшынакай биз да ушундой алсак болот экен, ушундай аспаптарыбыз бар экен. Мындан кийин биз да ойноп жүрөлү деген ойдо калсын жаш муундар деген ойдо апалар алып жүрөбүз да, анан ойноп жүрөбүз. Кыргыз деген эл болуучу көгөргөн. Эгемендүүлүктүн 31 жылдыгы маданият кызматкерлери үчүн да жемиштүү болгонун айтышууда. Ушул кезге чейин жеткиликтүү көңүл бурулбай, элдер театрга эмес, базарга каттап калышкан. Мындан ары маданиятты сиңирүүгө шарт түзүлүп жатат дешет. Маданиятка кыргыз элинде анчалык көңүл бурулбат деп ачык эле мен айтсам болот да. Андыктан оңго сол болуп ошондой болуп келди. Мына жакын аралыктан бери бизде акыркы ошо биздин мына улуу урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич болгондон бери 100% айлыгыбызды көтөрүп, маданият кызматкерлеринин кандай гана муктаждыктары болбосун бүт бара чечилгенге болуп калды. Облус борборунда өткөрүлгөн эгемендүүлүк майрамы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жана кошуна Өзбекстандан келген коноктордун куттуктоосу менен башталып, концерттик программалар менен коштолду. Мында сырткары спорттук иш-чаралар менен жыйынтыкталды. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Бүгін Ош шаарында ат чабыш оюндары боюнча мээрдин кубогу өттү. Спорттук иш-чара Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 31 жылдыгына жана Канай уулу Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракесине арналат. Оюнга Кыргызстандын бардык аймактарынан катышуучулар келген. Алар тай чабыш, кунан чабыш жана аламан чабыш оюндарында күч сынашышты. Жеңүүчүлөргө 500 000 сом акчалай сыйлык жана мээрдин кубоктору тапшырылды. Ат оюндарында ким алдыга озуп чыкты? Кабарчыбыз Асел Сыдыкова сөз кылат. Кана колдоп коюңуздарчы, мына старт 1-2-3 кетти, куландар чабыш. Бүгүн Ош шаарында өлкөнүн көз карандысыздыгынын 31 жылдыгына жана Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракесине арналган ат чабыш оюндары боюнча мээрдин кубогу өттү. Спорттук иш-чарага өлкөнүн 7 облусунан оюнчулар катышуу үчүн келишкен. Алар тай чабыш, кунан чабыш жана аламан чабышында күч сынашышты. Биринчи айланпада биринчи болуп 7-чи номердеги эреже боюнча оюнда тай чабыш 6000 метр аралыкка, кунан чабыш 10 000 метр жана аламан чабыш оюну 20 000 метр аралыкта басып өтүшү керек. Атандаштарын артта калтырып маарага биринчи келген оюнчуларга мээрдин кубогу жана 500 000 сом акчалай сыйлык каралган. Эгемендүүлүктүн 31 жылдыгына арналып Ош шаарынын мээрдин кубогу деп аталып өтүп атат. Кыргызстан боюнча региондордон келишти. Ат чабарлар 3 турда болуп атат. 3 азыр 2 түрү өтүп бүттү. Эми азыр аламан улак бул 20 чакырымда 12 круг менен аяктайт. Ошо учурдан пайдаланып уруксат этсеңиздер, биз кыргызстандык жалпы кыргызстандыктарды, анын ичинде биздин Ош шаарынын тургундарын, конокторун ошо биздин эгемендүүлүктүн күнүнө каратып куттуктап койсом, өзүмдүн атынан, жалпы жамааттын атынан, мэрдин атынан Кыргызстаныбызда ошо жакшылыктар болсун, эч качан согуш болбосун, эгемендүүлүгүбүз ар дайым өзүбүздө болсун, эч качан көз каранды болбой эле. Спортчулар ат жалында кызыктуу оюн көрсөтүп, көрүүчүлөр чер жазып, жигиттерди сүрөп майрамдык маанайда отурушту. Ошентип жыйынтыгында кунан чабыш менен тай чабыштан биринчи орунду Ош алса, аламан чабыштан Чүй облусунун атынан чыккан 14 жаштагы Дөлөт Тополоңбаев биринчиликти алды. Ага мээрдин кубогу жана 150 000 сомдук сертификат тапшырылды. Жеңүүчү бул оюнга 8 ай даярданганын айтат. Буга чейин дагы ат чабышка түшүп, унаа утуп алганын кубануу менен билдирди. 11 жашымдан баштап ат чаба баштагам. Бул атты 3-чү жолу чабатам. Бул атты биринчи жолу 2 жолу утту. Бул эле байге эмес. Былтырдан бери жакшы чабып байгелерди өтүп жүрөт. Былтыр таластан машина утту. Чүйдөн да машина уттуп жүрдү. Чоң байгелерге эле элешип жүрөбүз. Алланын буйругу менен. Ошол. Кубанычтасыздар. Кубанычтабыз. Ушу бул бала бир 2-3 жылдан бери менин колумда. Ушу кичекей болуп келген, 26 килограмм болуп. Азыр 28 кило. Ушу баланы ушул эмеге жеткизип, жакшы үйрөтүп чапканды.
эми чаап үзүрүн көрүп атабыз да. Мында сырткары эгемендүүлүккө карата Ош шаарынын эс алуу бактарында спорттук иш-чаралар өткөрүлдү. Анда тогуз коргоол, ордо, аркан тартыш, шахмат, стол тенниси сыяктуу оюндар уюштурулган. Жеңүүчүлөргө кызыктыруучу белектер да каралган. 2, 3, старт! 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 Старт, старт! Давай, старт! Негизги чоң иш-чаралар бул Чүй облусунда, Чуңкурчак жайлоосунда өтүп жатат. Ош шаарындагы негизги делегациясы, Ош шаарынын мэри Алмаз Ишенбекович баштаган делегация Бишкекте, ошол Чүй облусунда. Ал эми Ошто дагы биз бир топ майрамдык иш-чараларды белгилегенбиз. Маселен, ушул Токтогул паркы, Навай паркында кички балдар үчүн биз чакан спорттук оюндар, мелдештерди уюштурдук. Башка мамлекеттерге караганда биз эң бактылуу мамлекеттерденбиз да. Негизи союз таркагандан кийин биз өз ара эркиндик деген мына эгемендүүлүктү алдык. Алгандан кийин өзүбүздүн кийимибиз, желегибиз, гербибиз бар, өзүбүздүн салттарыбыз бар. Элдин ушунчалык жашоосуна мындай айтканда мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Азыр мына майрамдап элдин баардыгы ойноп күлүп жүрүшөт, бала чакасы мененчи. Кудайга шүгүр, мамлекетибиз Кудай буйрса эң алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулат деген ойдобуз. Ошонун арасында биз дагы мына ардагерлер да жүрөбүз, кошулуп келип эс алып жүрөбүз ошол. Биз деле ушу майрамды белгилели деп балдарды, неберелерди алып туруп түшкөнбүз. Анан эми шаардын жетекчиликти уюштуруп аптыр. Эмне себеп болгонун билбейм. Бирок эл келип көпчүлүк элдер айтып атат, ушу майрамдаган түштүк эле деп. Кичине бирдеке оюн зоок кылып, же бир артисттерди ырдатып койсо жакшы болмок дейм да. Атак элдин маанайы жакшы эле. Эми учурдан пайдаланып мен элиме тынчтык калып кетейин, жакшы тынчылык заманда жашайлы. Баягы Чуңкурчак дегенде өткөзүп атышкан үчүн бу жерди унутушкандыр да. Бирок калган каткандар мэриядагылар жасаса болмок, чоңдору жок болсо. Иштик эмес, оңолуп кетер, Кыргызстандагы өсөр, биз дагы ушуну күтүп жүрөбүз. Анан баардык кыргыз элин, кыргызстандыктарды баардыгын ушул майрам менен куттуктайм. Бул эң чоң майрам. Эң чоң биз түшүнсөк эң чоң майрам. Мына эгемендүүлүк күнүбүз куттуу болсун кыргыз элиме. Ушундай майрамдар көп боло берсин. Мына Кыргызстаныбыз өнүгүп атат. Аллага шүгүр. Жакшы ийгиликтер боло берсин элибизде. Тынчылык болсун, аманчылык болсун, эли журтубуз тынч болсун. Ош шаарында майрамга карата жылдагыдай аянтта театрлаштырылган концерттик программа өткөн жок. Эгемендүүлүктүн 31 жылдыгына даярдалган майрамдык иш-чаранын күндүзгү бөлүгү спорттук иш-чаралар менен гана жыйынтыкталды. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары. Бюджеттик сектордагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин маянасын көбөйтүүгө 7 миллиард сомго жакын каражат жумшалды. Бул тууралуу Финансы министрлиги билдирди. 1 августтан тарта 58 миңге жакын кызматкердин эмгек акылары жогорулатуу каралган. Алар төмөнкүлөр: мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлер, мамлекеттик мекемелерде иштеген мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген кызматкерлер, кенже техникалык тейлөө персоналы, күч түзүмүнүн жарандык жана эмгек келишими боюнча иштеген, кызматта турбаган жана наамы жок кызматчылар. Соттор корпусу 454 миң сом чогултуп, Ульяновскийдеги жол кырсыкта каза болгон мекендештердин үй бүлөлөрүнө жардам көрсөттү. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматы билдирди. Кырсыктын кесепетинен ата-энесинен ажыраган балдарга жардам көрсөтүү чечими кабыл алынып, 8 үй бүлө аныкталган. 30 августта Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы соттордун төрагалары жана судьялар каза болгон мекендештердин үй бүлөлөрүнө каражатты тапшырып, көңүл айтып келишти. Жардам жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековдун демилгеси менен уюштурулду деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 21 августта Ульяновск облусунун Николаев районунда жүк ташуучу унаа токтоп турган маршрутка
куртканы артынан сүзүп, 16 адам мүрт кеткен. Анын ичинен 14 Кыргызстандын жарандары экени аныкталган. Мекендештердин сөөгү атайын борт менен алып келинип жерге берилди. Буга байланыштуу 23 август өлкөдө аза күтүү күнү деп жарыяланган. Кыргызстанда мектеп окуучуларына сабак учурунда мобилдик телефондорду колдонууга чектөө киргизилет. Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен документке ылайык мобилдик телефондорду төмөнкү учурларда колдонууга уруксат. Окуу предмети боюнча маалымат издөөдө, онлайн тесттерди түзүү жана колдонууда, окуу программасына тиешелүү видео жана аудио жазууларды угууда, маалымат издөө үчүн QR-кодду колдонууда, электрондук күндөлүктү колдонууда, информатика жана смарт-класс кабинеттеринде. Бул чектөөлөр ден соолугуна байланыштуу мобилдик телефон колдонууга муктаж балдарга тиешелүү эмес. Жалпы билим берүү мекемелеринде өзгөчө абал жарылган учурда мобилдик байланышты колдонууга чектөө болбойт. Мектепке кирип бара жатканда мобилдик түзмөк үнсүз режимине коюлушу керек деп айтылат маалыматта. Министрликтен мындай сунуштама окуучулардын ден соолугун сактоо жана билим тарбия процессине эффективдүүлүгү үчүн иштелип чыкканы белгиледи. Өлкөдө аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөгү 400 балага мектеп формасы жана окуу куралдары берилди. Маалыматты Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен кабарлашты. Белгилүү болгондой, балдарга окуу куралдары Кыргызстандын эгемендүүлүк жана билим күнүнө карата белек катары берилген. Аларга мектеп формасы, рюкзак, бут кийимдер жана окуу куралдары тапшырылды. Орусиянын Москва шаарында 92 жашында СССРдин мурдагы президенти Михаил Горбачев каза болду. Бул тууралуу Орусиянын президентинин административдик аппаратынын Борбордук клиникалык ооруканасынын билдирүүсүнө шилтеме берип, жергиликтүү басылмалар жазышты. Маалыматта Михаил Горбачев катуу жана узакка созулган оорудан кийин кечинде каза болгондугу айтылат. Михаил Горбачев 1931 жылы 2 мартта туулган. Ал 1985-1991 жылдарда Борбордук комитетинин акыркы генералдык катчысы. 1988-1989 жылдары СССР Жогорку Советинин акыркы төрагасы. Жана 1990-1991 жылдары СССРдин биринчи президенти болгон. Горбачев бир катар сыйлыктарды жана ардактуу наамдары. Анын ичинде 1990 жылы Нобель тынчтык сыйлыгын алган. Бишкек шаарында 30 августта Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо эгемендүүлүктүн 31 жылдыгына карата кыргыз футболунун ардагерлеринин курамасы жана КМШ өлкөлөрүнүн ардагерлеринин курамасынын ортосунда футбол боюнча достук беттеш болуп өттү. Ата мекендик команданын курамында президент Садыр Жапаров ойноду. Достук беттеш 3-3 эсеби менен жыйынтыкталды. Он будет делать хороший зрячий пас, прострел и успеет, и гол! И 1-0. Вот так вот мы забиваем быстрый гол. Бишкек шаарында 30 августта Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо эгемендүүлүктүн 31 жылдыгына карата кыргыз футболунун ардагерлеринин курамасы жана КМШ өлкөлөрүнүн ардагерлеринин курамасынын ортосунда футбол боюнча достук беттеш болуп өттү. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 31 жылдыгына арналган Кыргызстандын ардагерлер курама командасы менен мурдагы СССР өлкөлөрүнүн ардагерлер курама командасынын футбол боюнча мелдешине күбө болгону чогулуп отурабыз. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болуу менен көптөгөн ош, кыйыш мезгилдерди башынан өткөрдү. Ошентсе да бүгүнкү күндө өлкөбүз өнүгүү жолуна түшүп, бир катар ийгиликтерге жетип жаткан маалы. Заман шарттарына ылайык жасалып жаткан күч аракеттердин негизинде ири долбоорлор ишке ашырылып, дагы бир топ иш пландарыбыз алдыда турат. Өлкөнүн башка тармактары менен катар эле спорт тармагы дагы мамлекеттин колдоосуна ээ болуп, өз натыйжаларын берип баштаган убак. Ата мекендик команданын курамында президент Садыр Жапаров ойноду. Достук беттеш 3-3 эсеби менен жыйынтыкталды. 3-3 эсеп сандары. Беттештен 59-мүнөтүндө Садыр Жапаров
Darvazачы менен 1-1 чыгып, эсеп сандарын 3-3 кылып теңеп жаткан учуру. Бул беттештеги экинчи голу. Иш-чара кыргыз эстрада өкүлдөрүнөн, ошондой эле белгилүү Город 312 тобунун ырлары менен келген көрүүчүлөргө концерттик программа тартууланды. КМШ өлкөлөрүнүн ардагерлеринин курамасынын катарында Ринат Дасаев, Дмитрий Аленчиев, Александр Азимов, Егор Титов, Марат Кабаев жана башкалар ойноду. Дальше бежит наш игрок и нужно забивать! Ал эми Кыргызстандын ардагерлеринин курамасында Владимир Арешин, Закир Жалилов, Камал Тойчиев, Сергей Фокен, Нематжан Закиров, Ясын Мусаев жана башкалар катышты. Айбек Исабеков, Регион. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөмү маалыматтык программабызды социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толуктады. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен оңдошалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү уласын, саламатта туруңуздар.